Салам достор, мен мазақтап жатқандарға бір қайырлы кетейінші. Сен барасыңбы дегендергечи. Анан ким барыш керек анан? Ким барыш керек? Акыры шайлабайбыз деп деле мисалы 30 жылдан бери шайлап келатпайбызбы туурабы депутаттарды? Алдап келатат, мынтип келатат. Садик салып беребиз деген, тигини салып беребиз деген, жол салып беребиз деген, болду уже калптары чыкты булардын деп. Алардын акчаларын деле алып келатасыңар. Анан сен баратасыңбы? Ким барыш керек? Ким барыш керек, например? Менден жаш депутаттар отурат. Аял кишиге квота деп, аял кишилерин детиге билесиңер Айгүл Айдарова деген. Менден аз голос менен өтүп кеткен ошол парламентке. 401 500 голос менен өтүп кеткен. Ана ким барыш керек? Ким барыш керек парламентке? Өзгөр ойлосо, мейли, мен барбай эле коеюн. Мен көчөдө деле кыйкырып жүрүп деле мындай көгөйлөр чечип аткан мен мисалы өзүмдүн Ала Бидин районумдучу, мен районумдун майда чүйдө бизде жалаң эле шаар жок да, айылда. Андай маселесин мен аким, губернатор жана спикер менен эле чечип коем. Спикерге кирип отуп эле мен чечип коем. Ал мен көп маселени билинбеген менен көп маселени чечип коем. Чем эмеге караганда, башка депутаттарга караганда мен жашым мендей кезекте Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев президент болобуз деп чыгышкан 42 жашында. 30-тагы деле адамдар отурбай, мисалы кыздар, мисалы жаш. Көп эле депутаттар менден күчүү. Алардын кылганын мен деле кылып коем. Ал эмне? Кнопка басып канчасы жөн эле жүрөт, мисалы. Аларга эмнеге айтпайсыңар, силер эмне барасыңар деп. Мына азыр 32 депутатты демилгечсиң деп, эми алардын баарын жеп башташат. Ал демилге болгон менен зато баардыгы колдоп беришти да. Тараганыбыз туура деп. Стабилдүүлүктү шултоолоп. Ошо достор, буюрса жардамга да чыгам, жардам бергиле. Булардын дагы көп миң агитатор жалдаш керек экен. Андан тышкары 300 000 сом сначала неме бериш керек экен. Силердин үнүңөрдү мен ошонун баардыгы жана шотко түшкөн эменин баардыгына мен ыраазычылык билгизип, бул маселени силердин күчүңөр менен деп мен парламентте көтөрүп чыгам. Нада буйт. Мени мазактап аткандарга мен айта кетейин, шылдыңдагандарга. Могу депутаттыкка эмес, агитация учурунда ошондо менин рейтингимди ошондо көрөсүңөр. Агитация эле учурунда эле шоковый состоянияда болосуңар. Азыр бир ели бир сом 10 сом которуп тигинтип. Время покажет. Садырова рейтингим чётот.